Назира Токонова Сусамырдын кызы болгону менен балалыгы Сокулук районунда өткөн. Ырчыга шаарынын ызычуусуна караганда элет жеринин тынч жашоосу жагат. Муну айтып жатканымдын себеби каарманым эгер айыл жергесине турмушка чыга турган болсо, алдына ат салдырбаган келиндердин бири боломун дейт. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшыбы, ден соңуңуз жакшыбы? Куш келипсиз биздин маектөрүбүзгө. Чоң рахмат. Сизди качан турмушка чыгасың деген суроо тажатып бүттү окшойт. Негизи ата-энеңиз сиздин оюңузга койсо, канча жашыңызга чейин багы бойдок жүрүүнү пландап жатасыз? Рахмат. Негизи ата-энем деле көп кыйнай бербейт. Быйыл күйгө тий, же болбосо эмки жыл күйгө тий депчи. Мунун баары Алла Тааланын буйругунан болсо керек. Анан ошол качан Кудай маңдайыма жазган адам жолуктурса, ошондо чыгат болушум керек турмушка. Ушул убакка чейин сиздин багы жүрөгүңүзгө талапкер болгон мырзалардын канчоосу сыныңыздан өтпөй калды? Эми аны сан менен айтпай эле коеюн. Эми болгон сындан өтпөй калган жигиттер. Сындан өтпөйсүзбү? Сыныңыздан өтүш үчүн кандай багы талаптарды коесуз? Мен үчүн жигит деген чечкиндүү болуш керек. Ошондой эле жөнөкөй, ак көңүл, боорукер, түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм. Ошондой болсо, анан сындан өтөт болуш керек. Айыл деп калбадыкпы? Эгер айыл жергесинде турмушка чыгып калсаңыз, багы эмнеден кыйналам деп ойлойсуз? Эч нерседен эле кыйналбайт болушум керек. Анткени ата-энем кичинемден эле бардык нерсеге окат кылганга үйрөткөн. Анткени уйсаганды билем, үй окат кылганды билем, эң башкысы тамак жасаганды билем. Эч нерседен кыйналбайт болушум керек. Бир эле ырдагандан кыйналасыз го? Бир эле ырдагандан кыйналып калбасам да кой. Мен ойлойм, келечектеги жолдошумду мени түшүнгөн, чыгармачылыгымды колдогон инсан болот депчи. Ошондуктан ырдап чыгармачылыгымды дагы деле болсо өнүктүрүп өстүрө берет болушум керек. Чыгармачылык демекчи, келиң сиздин жакында эле өткөн концертиңиз жөнүндө сөз кылалы. Бул сиздин концерт берүү көп жылдан берки кыялыңыз беле? Албетте, көп жылдан бери кыялданып жүргөм, концертимди качан берем деп. Мына күз, мына жаз деп атып, Кудайдан ушул күн буйруктор 26 апрель деп. Негизи концерт берүүнүн деле өтө оорчулуктары, кыйынчылыктары, түшүктөрү өтө эле көп экен. Мен буну концерт бергенден кийин түшүндүм, албетте. Ошо канча жылдан бери тилек кылып жүргөн тилектерим акырындык менен орундалып келатат. Концертте баары эле жакшы болду деп, жакшы пикирлерди угуп атам. Бул албетте мени кубандырат, дагы шыктандырат. Ошол концертиңизде дастан айттыңыз. Бул концерттин өзгөчө бир номери болду окшойт, э? Негизи эле кичинекей кезимден бери эле, мектепте окуп жүргөндөн бери эле дастан айтып жүрөм. Жаш таланттар конкурстарында көп эле катыштым. Ушу дастан номинациясы боюнчачы, анан конкурстарга көп катышчумун да. Анан консерваторияга тапшыргандан кийин эле эстрада жаны болуп кеттим окшойт. Бирок азыркы күнгө чейин комузумду колуман түшүрбөй келем. Ата-энемдин да көп ойлогон тилектери ушул болчу, комуз менен ырдап чыгат деген. Апам дагы айтып калды, ошо дастандарың унутуп баратасың, концертте ошо дастан айтышың керек депчи. Чындап эле дастандардын сөздөрүн унутуп калыптырмын. Концертке чейин аябай даярданып, көп күн бою даярданып атып, анан дастан алып чыктым. Негизи көп эле дастан билем. Концерт учурунда албетте көшөгө артында же сахнада кызыктуу учурлар болот эмеспи? Анан өзүңүздүн эсте калган ошол бир мүнөттөр. Концерт коюп жүргөндө ошол мен эсте калганым бул сахнага чыгып ырдап атканда баягы сахнадан светтин жарыгы аябай ысык берип, ысытып, анан ошо өзгөчө комуз менен чыккан номерлеримде аябай тердедим да. Тумак дагы аябай калың болчу, анан тердетип бир маалда ырдап атсам, ушундай абалга келип калдым. Кашыма чейин тер агып келатканын сездим да, аябай кычышып ушинтип анан айла жок, 5 ырымды тең ошол тердеп атып ырдадым. Ким демөөрчү болду ушу концертиңизди колдоп, ким өткөрүүгө жардам берди? Бул концертти демөөрчү болгон бул менин жакындарым болду. Ата-энем, ошондой эле өзүмдүн туугандарым, жердеш эже агайларым, андан тышкары менин ошол тууганчылыгы жок эле, бирок чыгармачылыгымды колдогон жакшы адамдар болду. Аны убакыттан пайдаланып, ошол мен чыгармачылыгымды колдогон адамдарыма
чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Ошо бейтааныш адамдар дагы болду, колдоо көрсөтөм. Ооба, бейтааныш адамдар. Ырдатам, жардам берем. Мен менен мындай айтканда чай ичип кой бир жолу деген. Андай адамдар болбой койбойт. Буга чейин да болуп келген. Бул нерсе мындан кийин деле ушундай уланып берет болуш керек. Концерт берерде ошо кел, мен сенин концертиңе жардам берем, колдоо көрсөтөм деген оозунан чыгарып сүйлөп койгон адамдар боло берет да. Анан ошону сүйлөгөн адамдар да болду. Анан мен деле билем ким колунан келет, кимдин колунан келбейт экенинчи. Анан ошону жардам берем деп коюшуп, баягы айткан сөзүнө турбай койгон адамдар да болот. Анан макул деп көрөйүн десең эле кел чайга деп чайга чакыргандар да болот экен албетте. Анан баягы алгандын бергени бар деген сөз бар эмеспи? Анан албетте анын аркасында беришүү нерсең да болуш керек. Анан мен ойлойм мындай нерсе менен сен чыгармачылыгыңды көтөрө албайсың депчи. Таза иш, таза, бардыгы таза болуш керек. Негизинен сахнаны сыйлаш керек деп улуу эжекелерибиз да айтып калат. Ошол эжекелерибиздин бири Каныкей Эралиева эжекеси айтты эле, ошо чоң сахна деген бул ыйык нерсе, сахнаны сыйлаш керек. Азыркы жаштар көбүнчө сыйлабай жатат депчи. Мен ушул эжекенин дагы айтканына аябай кошулам. Анткени чындап эле сахна ыйык нерсе. Ошол филармонияга кантип жумушка орношуп калдыңыз? Мисалы, ар бир эле адам барып кире берсе болобу? Жок, ар бир эле адам кире албайт албетте. Буга менин улуу устатым Улук мырза Полотов агайдын жардамы аябай чоң тийди да. Мен эсимде бир жолу агай менен жолдо кетип баратып, анан бул менин көптөн көп кыялдарым болчу да. Анан агайга айтып калдым, агай мен ушу оркестр менен ырдагым келет депчи. Анткени буга чейин оркестр менен ырдоо кандай экенин билчү эмесмин. Анан оркестр менен ырдап баштагандан баштап эле бул мен үчүн бир чоң нерсе болуп калды да. Анан ошентип агайга айтып, агай мен оркестр менен ырдагым келет десем, агай дагы ойлонуп анан өзү алып барып калды филармонияга. Сен ушул жакта иштешиң керек, иште деп алып барып калды. Ушул агайыма да чоң ыраазычылыгымды билдирем. Биздин атабыз да эле болуп калган бул агай. Ошо жумушка барып орноштуруп койду. Ошондон бери 2 жылдан бери эмгектенип жатам. Шоу-бизнеске аралашкан жаш таланттардын арасында таланты бары жогу деле жүрөт. Айрымдары акчанын күчү менен ырчат алышууда. Бул башка ырчылардын атына көлөкө түшүрбөйбү? Албетте көлөкө түшүрөт. Анткени чындап эле азыр карап көрсөңөр, чындап эле эмне көп, ырчы көп. Ооба, туура айтасыз, азыр чындап эле акчасы бар, бирок таланты жок ырчыларыбыз да көп. Мен эми бул ырчы тигилерчи деп айткым келбейт, алар өздөрү деле билип, өздөрү деле түшүнүшөт. Анан эл тараза эл сынчы деген сөзгө да абдан кошулам. Бул сөздүн дагы өтө бир чоң мааниси бар. Эл өзү эле электен өткөрө алат. Азыр эми элди алдай албай турган заманда, илгери эми мурдагы убактардагы ырчы эжекелерибизди, мисалы үчүн мен ошол убактагы чыгармачылыкты айта албайм. Анткени эл ошончолук чыгармачылыкка мындай ортодо кандайдыр бир көшөгө тартылып турчу да. Эми азыркы чыгармачылыгыбызды айта кетсек, мындай азыр эл баарын билет, баарын түшүнөт, элди алдай албайсың деген эле кеп да баягы. Анан бирок ошол эле учурда акчасы жок, бирок талант аябай күчтүү таланттууларыбыз да калып кетип атышат. Мен өзүм күбө болуп жүрөм ошондой таланттуу ырчы кыздар балдаргачы. Ошо бул элдин баары эле өзү эле электен өткөрүп коет. Сиздин чыгармаларыңыз улуу муундун табитине жагат деп айта аласызбы? Анткени мен сиз курактуу балдардын ата энелери жаштардын ырын так угушпайт, угушса да чанда. Сиздикичи? Мен буну эл өзү баалайт болуш керек, бирок өткөндө мен өзүмдүн концертимде көбүнчөсү эле улуу муундардан болушту, жаштардан да болушту. Мен ойлойм, улуу муундарга деле жакшы керек депчи. Назира
Назира Токонова менен болгон биздин маектин экинчи бөлүгү шаардын четиндеги аккулар байырлаган эс алуучу жайлардын биринде уланды. Анда экинчи классынан тартып эле чыгармачылыкка болгон кызыгуусу артып, ошол кезде эле ырчы болом деп кыялданган каарманым узаткан макал лакаптарымдын аягын улап, таппай калгандардын ордун обом менен жууп кетти. Ай караган текедей. Ай караган текедей. Мен негизи ай караган текедей деген эле жагым келет экен. Калган уландысын укпаптырмын негизи. Күткөн жаман. Күткөн жаман. Калган билбейм, максат. Суга секире берейин деп. Күткөн жаман акыйып дейт го. Биринчи сизди күттүргөн жана күткөн адам болду беле? Күттүргөн адамдар болгон, бирок мен өзүм жумушта такмын. 5ке десе 5ке жетпей барып алышым мүмкүн. Ушундай так жүргөн адам, бирок аябай жаман көрөм. Бирөөнү күттүрткөндү дагы, анан бирөөнү күткөндү дагы. Өзүм тынчым жок, тынчым кетип калат да. Күтө берип, анан бирөөнү күттүрүп атсам дагычы. Ошол үчүн мен көбүнчө күттүртпөйм. Кийинки макал айдай чырайыңды. Айдай чырайыңды иттей кыялым узат. Туура. Арзан бекен мал тапкан. Суга эле түшүп кетеречи. Оңой бекен жан баккан. Оңой бекен жан билбейм, максат мага ушундай кызыктуу макалдарды айтып атырсың. Мен уга элек макалдарды мындай билип жүрөм. Жан баккан оңой шоу бизнес дүйнөсүндө. Жан баккан ар бир нерсенин, ар бир кесиптин баягы татаал да жактары болот эмеспи? Бизде ойлошоттор да койсо эле, сонун жыргап жашат депчи, бирок андай эмес. Албетте ар бир эле мындайча айтканда, мен үчүн өтө деле оор эмес, өтө деле оңой эмес, орто деп айтам. Кийинки макал. Бир кемпир, бир кемпирди сынайтпы. Эле кандай? Ушундай менин окшошура. Бир кемпирди менче жок, мен айтып берейин жок. Бир кемпирди кыз деп тергептир. Бирге. Аны кемпир болгондо ошентип пизда тергесе керек деп коеюн. Ушундай жагымдуу атмосферада сиздин жандуу бир чыгармаңызды окугум келип атат. Кайсы биринизди аткарып бересиз? Мен сиздер үчүн, жалпы эл үчүн сен дегенде деген ырды тап берейин.